Тышкы иштер министр Руслан Казакбаев Кыргызстандын элчиликтери, эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлчүлүктөрү жана башка консулдуктарынын жетекчилери менен видео байланыш аркылуу кеңешме өткөрдү. Министр Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин бардык башчыларын экономикалык дипломатия жаатында жигердүү, демилгелүү ишмердик жүргүзүүгө жана иш планын 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында министрлер кабинетинин каатчылыкка каршы чаралар жана иш аракеттер планын төрага Акылбек Жапаров тарабынан коюлган тапшырмаларды сапаттуу аткарууга чакырды. Руслан Казакбаев дипломатиялык мекемелердин ишмердүүлүгү, тышкы саясий жана экономикалык чөйрөлөрдө улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүүгө, айрыкча чет өлкөдөн инвестицияларды, технологияларды жана билимди тартууга, маданий, гуманитардык жана соода экономикалык байланыштарды, ата мекендик продукцияны чет өлкөлөрдүн рыногуна экспорттоону кеңейтүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталышы керектигин белгиледи.